кыргыз элим кайрымдуу фонддун ютубтан көрүп Азамат Байматовго кайрылганбыз. Кайрылгандан бери телефон чалып, Алишердин ден соолугун сураган Азамат Байматов менен Айса Акын эжеге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Алишердин буурун тез арада алмаштырыш керегин врачтар айтышкан, ага $30,000 сарпталарын айтышты. Ага биздин каражатыбыз жетишпегендиктен кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайбыз. Ушул тапта Алишердин алы кетип, мурду да канап жатат. Ушу келинимдин жолдошу мындан 2 жыл мурун каза болгон, ушу боор оорусунан. Андан 21 жашында кызы каза болду. Ал кызы дагы ушу боор оорусунан каза болду. 21 жашка толуп күлгүндөй кезинде 10 күн 1 күн ачыл электе каза болду кызым дагы. Андан кийин ушу кайнимдин агасы каза болду. Адагы боорунан жабыркап, боорунан каза болду. Адагы жапжаш бойдон кете берди, үлгөн элек бала агасы. Эми мынтип балабыз Алишер дагы боор оорусунан катуу жабыркап турган кези. Ойноп турган күлгүндөй кенедей наристе мынтип мурдунан төктөп канда токтобой турган кези. Кагылайын эл журтум, ушул баланын боор оорусунан операцияга көп акча сарпталат экен. Бул келинимдин дагы балдары майда, мектеп жашында, мынтип жолдошу жок, карлашар кишиси жок, жаша алмайт. Ушу келиниме, ушу кенедей наристе балама кыргыз элим анча мынча жетишпеген каражатын да кайрымдуулук кылып жардам берүүңүздөрдү суранат элек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, боордоштор. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу Болуп коомдук фонду өзүнүн аракетин жүргүзүп келет. Бул аракеттер эртеңки акырет үчүн. Себеби бир келген бул жалганда айттырбай, ар бир адамга ар кандай сыноо келери бул айдан ачык. Бирок ошол эле сыноонун айланасында мусулман жан катары чыныгы адамгерчилик менен, мындай жан дүйнөбүз менен, чыныгы адамгерчилик менен, кичине аяр мамиле менен бир аракет кылып койсок, ошол кыйынчылыктан чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экендигин билсек болот. Анткени аракет сенден, береке менден деп жараткан Куранда жазган. Ошондуктан азыр сиз көрүп турган Алишер деген кичинекей 11 жаштагы, 12 жаштагы бөбөктай бүгүн боор оорусуна чалдыгып, бул оор абалда жатат. Бул Алишер мага деле эч ким эмес, чекчи атым деле же тууган уругум деле эмес. Бирок кыргыз бир тууган катары бир ошондой бизде дагы сизде да балдар бар, бир туугандарыбыз бар, дегеле жакындарыбыз бар. Бирок бул Алишер өзүнүн ушул оорунун айынан атасынан ажырап, ушул оору боор оорусунун айынан өзүнүн бир тууган эжесинен ажырап, бүгүнкү күндө бул Алишер ушундай оор жоготууларды башынан өткүзгөн жаш балакай. Бирок Алишердин апасы дагы мына ошол өзүнүн өмүрлүк жарын 20дан жаңымына ашып элек, 10 күндөн 1 күнү ачыл элек кызын ушул боор оорусуна жоготкон адам сизге эмне сөзүн айтаарын билбей, мындай бир айтканда туңгуюкта жашап жатат. Ошондуктан достор, бир туугандар, колубуздан келишинче бул Алишердин ден соолугу жакшырып кетсин, жардамыңыздарды берип коюңуздар, аянбайлы. Анан мен да азыр бул жерде туруп, алыска Араб Эмираттарынын Дубайда биз сиздерге кайрылуу жасап жатам. Себеби ушул жердеги канчалаган бир туугандар менен жетелешип, канча сааттык күтүүлөр менен биз зарыгып жолдо баратабыз. Биз эмнеге баратабыз? Биз эс алган эмес. Биз жөн гана ушул адамдын башкы байлыгы болгон ден соолукту издеп баратабыз. Ушул ден соолук издеп бараткан бир туугандарга жол көрсөтүп, биздин колубуздан эмне келет? Ушуну кылып коюу максатында баратабыз. Ошон үчүн достор, менин колуман келгенин мен кылып атам. Биздин фонддун жамааты бар мүмкүнчүлүгүн жумшап жатат. Бирок бул бир гана Кудайга маалым жана Кудай көрүп турат ушул максатта. Ошондой ушул учурда ортомчулар алдатпаш үчүн түзмө-түз алып барып, ошол жетчү жерге жеткизип, жашынакай жыйынтыкты алып, мекенге аман эсен кетүү бул биздин башкы максат. Аллах кимде ким кол сунуп аткан болсо, сунган колуңарга береке берген болсун. Жараткан оору сыркоо, ушуга окшогон жаман аты жаман оорулардан, кырсыктан, апааттан өзү алыс кылган болсун. Деги эле үй бүлө бала чакабызда
Кудай таала ушу кылган жакшы ишибиздин урматына жан дүйнөбүзгө тынчтык, ыйман, бактылуулук берген болсун.